Кыргыз өкмөт башчысына казак бауырларыбыз эстелик орноткону жатышат. 1929-1930 жылдары Совет мамлекети коллективдештирүү саясатын баштайт. Анча-мынча айыл жеринде колунда бар адамдардын азык-түлүктөрүн тартып алышып, өздөрүн кулак катары Сибирге айдашат. Азык-түлүк данды, бийлик өнөр жайлуу аймактарга ташып кеткен. Казакстанды, Украинаны, дан берген орус аймактарын улуу ачарчылык каптайт. Казактар тентип кошуна мамлекеттерге, союздаш республикаларга кире качат. Бул ачарчылыкта казак элине кыргыздар Миңдеген адамдар өлгөн. Бул улуу ачарчылыкта эгер кыргыздар жардам бербегенде казактардын көбү кырылып калмак. Актөбе облусунун акимине казак активисти Турар Кусаинов 110 000 кишини репрессиялаган, 25 000 кишини атып өлтүргөн. Ошол кезде Казакстанды жетектеген Левон Мерзояндын эстелигин тып-тыйпыл жок кылып, ордуна казак элине жардамга келген өкмөт башчысы Жусуп Абдрахмановдун эстелигин тургузуу керек экендигине чакырды. Ошол мезгилде казак элинин 48%-ын камтыган бул ачарчылыкта Сталинден коркпой жардамга келген мындай кыргыз жигиттери да болгон. Бишкек-Ош трассасында катталган жол кырсыктан 9 жаштагы бала каза болуп, 5 киши жабыркады. Бул тууралуу Чүй милициясынын жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо боюнча башкы башкармалыктан кабарлашты. Кырсык 27 август күнү эртең мененки саат 9:30 чамасында болгон. Алдын ала маалыматтар боюнча Mercedes-Benz үлгүсүндөгү жеңил автоунаа каршы тилкеге чыга калып, Mercedes Sprinter үлгүсүндөгү кичи автобус менен кагышкан. Анын кесепетинен кичи автобустун ичиндеги 9 жаштагы бала ошол жерден көз жумган. Мындан сырткары жеңил автоунаанын айдоочусу жана бустун ичиндеги 4 жүргүнчү ар кандай жаракат алышканы белгилүү болду. Караколдогу Жеңиш паркына курула турган коомдук даараткананын суммасы 3 418 сомду түздү. Бул тууралуу Ысык Көл облусунун өнүктүрүү фонду маалымдады. Маалыматка ылайык аталган сумма толук чыгымдарды, кошумча керектүүлөрдү, техникалык жана эмгек чыгымдарын, ошондой эле болжолдуу кирешени камтыйт. Даараткананын эркек бөлүмү холл, майып эркектерге арналган бөлүк, кол жуучу жай, эркектерге тиешелүү кабиналар жана писсуарлардан турат. Ал эми аялдар бөлүмү майып аялдарга тиешелүү бөлүк, кабиналар, кол жуучу жай, тепкич жана пандус турат. Даараткананы куруу келишими ОСО Чыңгыз International Group менен түзүлдү деп айтылат фонд берген маалыматта. Эске сала кетсек, буга чейин Ысык Көл областында облустук ооруканага 1 миллион сомдук даараткана курулган. Пандемияга байланыштуу жылда Ала Тоо аянтында уюштуруп келаткан 31 август эгемендик майрамына карата иш-чара президент Сооронбай Жээнбековдун катышуусунда болот. Аталган аянтка жарандар киргизилбей турган болду. Иш-чара мамлекеттик телеканалдарда онлайн көрсөтүлөт. Коронавируска байланыштуу кырдаалдан улам ушундай чечим кабыл алынган. Маданият, маалымат жана туризм министрлигинин басма сөз кызматы билдирди. Салтанат күндүз саат 10:00 башталып, расмий бөлүгү 1 саатка созулат. Иш-чара түнкү саат 10:00 салтка айланган салют менен жыйынтыкталат. Гүлжигит Алыкулов УЕФАнын Европа лигасында гол киргизген алгачкы кыргызстандык спортчу болду. Бул тууралуу Кыргыз футбол бирикмесинен билдиришти. Алматынын Кайрат клубунда ойногон Алыкулов Еревандын Нова клубуна каршы оюнда гол киргизген. Ал гол Гүлжигит Алыкулов үчүн Европа лигасында киргизген алгачкы голу болду. Оюн 4-1 эсеби менен жыйынтыкталып, Кайрат клубу жеңишке жеткен. Бүгүн коронавирустан каза болгондор катталган жок. Бул тууралуу өкмөт үйүндөгү маалымат жыйынында саламаттык сактоо министринин орун басары Нурболот Үсөнбаев билдирди. Пневмония башталгандан бери Кыргызстанда коронавирустан жалпы 1058 адам каза болду. Алардын ичинен 264 адам коронавирустан, 794 киши пневмониядан каза болгон. Бүгүнкү күнгө карата Кыргызстанда коронавирус, пневмонияны эсепке алганда жуктургандар 128 жаңы учур катталды. Бүгүнкү күнгө карата Кыргызстанда коронавирус, пневмонияны эсепке алганда жуктургандар 128 жаңы учур катталды. Учурда Кыргызстанда коронавирус жуктурган учурлардын саны 43 587-ни түзөт. Алардын ичинен 37 726 киши айыгып чыкты. 1058 адам каза болду.